Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Джон Кеха. Түпкү сезим кудурети. Джон Кеха 1975 жылы адамдын мээсинин иштөөсүнүн ички механизмдерин таанып билүү үчүн цивилизациядан алыстап 3 жылга токой арасына кетип калат. Ар кандай илимий жана акыл ой булактарынан маалыматтарды алып, жана ошондой эле жеке тажрыйбасына таянып, Кеха мээнин күчүн өнүктүрүү боюнча өзүнүн биринчи жана көңүлдөгүдөй программасын иштеп чыккан. 1978 жылдан баштап ал иштеп чыккан принциптеринин негизинде адамдарды окута баштап, 1980 жылда анын лекциялары дүйнө жүзү боюнча абдан зор ийгиликтерге татый баштаган. Акыркы 20 жылдан бери Кеха окутуу менен алектенет. Учурда ал жубайы менен бирге Тынч океандын түндүк батыш жээгинде жашап, китептерди жазуусун жана окутуу иштерин улантып келүүдө. Кириш сөз. Мен сиздер менен жаңы чындыкты жаратуу үчүн зарыл болгон бир нече маанилүү ыкмалар менен бөлүшкүм келет. Түпкү сезим кудурети китебинде бул ыкмаларды өз жашоосунда колдонуп жаткан көптөгөн адамдардын баянын мисал келтиремин жана бул ыкмалар эмнеликтен мындай натыйжалуу экендигин түшүндүрөм. Ааламдын күчтөрүн башкаруу жана өзүңдүн максаттарыңды ишке ашыруу үчүн активдүү иштөө бул абдан кызыктуу. Менин китебим сиздин бул үчүн зарыл болгон баардык ыкмалар менен тааныштырат. Сиздин ишиңиз мунун баарын күнүмдүк жашооңузда колдонуу гана. 20 жыл ичинде мен бул система боюнча 100 миңден ашуун адамдарды жан дилим менен окуттум. Эми бул китептин пайда болушу менен дүйнө жүзү боюнча дагы миллиондогон адамдар аны менен тааныша алышат. Эгерде сиз бул китепти колуңузда биринчи жолу кармап турган болсоңуз, кош келиңиз. Менин ачылыштарым сизге көп тараптан жардам берет деген бекем ишеничтемин жана сизге түпкү сезим кудурети системасын тааныштыруу жеке мен үчүн абдан жагымдуу. Джон Кеха. Биринчи глава. Реалдуулукка башкача көз караш. Досум Горацио, жарыкчылыкта биздин акылмандарыбыздын түшүнө да кирбеген али көп нерселер бар. Шекспир. Мээнин күчүн пайдалануу үчүн физикалык күчтөрдү же реалдуулуктун маңызын түшүнүү зарыл эмес. Карбюратордун түзүлүшүн же от алуу системасын түшүнбөй туруп деле машина айдап жүрбөйбүзбү? Темир көлүктүн түзүлүшүн аз эле адам билет, бирок бул анын башкарууга тоскоолдук кылбай эле көп адам айдап жүрүшөт. Мээнин күчүн пайдалануу да ушул эле сыяктуу. Ар бир адам анын негиздерин түшүнүп, күнүмдүк тиричиликке пайдаланса болот. Ааламдагы баардык белгилүү нерселер сыяктуу эле мээнин күчү да татаал. Терминологиялардан бошотуп, жөнөкөйлөтүп караса, ар бир адамга жеткиликтүү болгон мыйзамдар аркылуу башкарылат. Бул мыйзамдар ар бир адамга жеткиликтүү жана түшүнүктүү. Анда эмесе, сиздерди бул ачылыштардын кызыктуу дүйнөсү менен тааныштырууга уруксат этиңиздер. Учурдагы физика ааламды динамикалуу активдүүлүгүн чексиз бөлүнбөгөн тармагы катары карайт. Ал дайыма жашап жана өзгөрүп гана тим болбостон, ар бир түзүүчүсү бири-бирине таасир этип турат. Аалам алгачкы деңгээлинде ар бир затка жана кыймылга таасир эткен түпсүз бөлүнбөгөн бүтүн энергия катары эсептелинет. Бир сөз менен айтканда, бүгүнкү күндө окумуштуулар мистиктердин, көз ачыктардын, окулисттердин 1000 жылдан бери айтып келе жаткан сөздөрүн далилдешти. Биз өзүнчө элементтер эмеспиз. Биз зор бир бүтүндүккө, ааламдын бүтүндүгүнүн бөлүгүбүз. Бир чөп жулунса, бүтүндөй аалам сыздайт. Байыркы Упанишадтардын айтымынан. Учурдагы физика материалдуу дүйнөгө болгон көз карашыбызды бүтүндөй өзгөрттү. Бүгүнкү күндө баардык заттар түп тамырында энергиядан тургандыгын баарыбыз эле түшүнүп калдык. Алар капыстан, ордунан жылган кыймылдарды жасашы мүмкүн. Аны физикада кванттык секирүүлөр деп аташат. Мындай кыймылдар кээде бир бүтүндүк катары жасалса, айрым учурда таза энергиянын толкундары катары жүрөт. Реалдуулук дайыма кыймылда.
эч нерсе туруктуу эмес. Баардык нерсе тынымсыз кыймылда жүргөн моделдин бир бөлүгү. Ал тургай аска тоода энергиянын укмуштуудай кыймылынын жыйынтыгы. Аалам жандуу кыймылда жана дайыма өсүп турат. Биз дагы анда жашап туруп жана ааламдын бир бөлүгү болуп туруп жандуубуз жана өсүп турабыз. Аалам бул гиганттык голограмма. Голографиялык эффекттердин ачылышына негиз салган теориялар алгачкы жолу 1947-жылы Денис Гарбор тарабынан иштелип чыккан. Бул ачылышы үчүн ал кийинчерээк Нобель сыйлыгына татыган. Голограмма деген бул бүтүндүк, ар бир бөлүктө камтылган кубулуш. Мисалы, деңиз жылдызы, морская звезда голографиялык таасирге ээ. Эгерде анын бир бөлүгүн кесип таштаса, ал бөлүк кайрадан өсүп чыгат. Ал гана эмес, кесилген бөлүктөн кайра жаңы деңиз жылдызы өсүп чыгат. Анын генетикалык коду ар бир бөлүгүндө сакталган. Бир нече жыл мурда көргөзмөдө жүрүп, мен голографиялык таасирди колдонуп тарткан сүрөттү көрүп калдым. Алардын бирөөсүндө аялдын тулку бою тартылган эле. Бул сүрөттү оң тарабынан карасаң, башка сүрөт аялдын чылым чегип турганы көрүнөт. Эгерде ушул эле сүрөттү сол тарабынан карасаң, башка сүрөт аялдын кылыктанып бутун алдыга созуп турганын элестетет. Эгерде бул сүрөт түшүп кетип бир канча майда бөлүктөргө ажырап сынса, сиздер ойлогондой ар бөлүктөн ар түрдүү детальдар, мисалы, биринин көйнөгү, биринин сулуу жүзүнүн бир бөлүгү эмес, ар бир бөлүктөн аялдын бүтүн түзүлүшүн көрмөксүз. Ар бир сыныкты ар тарабынан карап көрсөңүз, сүрөттүн өзгөрүп жатканын байкайсыз. Бир туруп аял чылым чегип калса, бир туруп эле кылыктанган сөлөкөтү көрүнөт. Ар бир сынык бүтүндөй сүрөттү өзүнө камтыйт. Азыркы учурда реалдуулуктун дал ушундай голограмма экендиги жана мээнин иштөөсү да голографиялык таасирге негизделген деген жыйынтыкка келишти. Кадимкиге окшобогон мындай ачылыштардын авторлору дүйнөгө таанымал ойчулдар. Эйнштейндин окуучусу, квант физикасынын дүйнөгө көрүнүктүү өкүлү, Лондон университетинин физиги Дэвид Бом жана Стэнфорд университетинин нейрофизиологу Карл Прайбрайм. Тагдырдын кызык окуясы илимдин ар кайсы тармагында иштеп жатышып, алар ачылыштарын бирдей убакта бирин билбей туруп эле жасашкан. Бом кванттык физиканын баардык кубулуштарын жана процесстерин салттуу теориялардын жардамы менен түшүндүрүүдө болгон бир топ жыйынтыксыз аракеттерден кийин ааламдын голографиялык табияты жөнүндөгү жыйынтыкка келген. Ал эми Прайбрам адамдын мээсин негиздеп жатып, салттуу теориялардын анын көп сандаган табышмактарын чечүүгүдө жөндөмсүз экендигине ынанган. Эки окумуштуу үчүн тең типографиялык түзүлүш бир заматта маңызга толуп, мурда чечилбеген көп суроолорго жооп болгон. Алар өз ачылыштарын 70-жылдардын башында жарыя кылышкан. Алардын эмгеги илим чөйрөсүндө жандуу талкууга ээ болуп, тилекке каршы андан башка чөйрөдө кеңири тааныла албады. Кээ бир бул ачылышка ишенбөөчүлүк менен мамиле кылышкан. Кайсы гана илимий ачылыш мындай тагдырга туш болбогон. Ошентсе да дүйнөнүн көптөгөн окумуштуулары анын тарапкерлери болуп калышты. 1973-жылдагы Нобель сыйлыгынын ээси Кембридж окумуштуусу Брайан Джозефсон Бом жана Прайбрамдын теориясын реалдуулуктун маңызын түшүрүүдөгү жиреп чыгуучулук деп атаган. Материя менен мээнин ортосундагы көпүрө китебинин автору Канаданын Каролдук университетинин окумуштуу физиги доктор Дэвид Питта бул көз карашка макул болот. 1979-жылы Принстон университетинин окумуштуусу Роберт Жан материалдык чындыкты табуудагы аң сезимдин ордун изилдөөдө программа иштеп чыккан. Миңдеген эксперименттерди жүргүзүп көргөндөн кийин Жан жана анын жардамчылары материалдык чындыкка мээ түздөн-түз таасир этиши мүмкүн жана таасир эте алат деп айтууга толук негиз бар экендигине ынанышкан. 1994-жылы дүйнөнүн белгилүү окумуштуулары жана педагогдору Принстон университетинде чогулушуп, бул таң каларлык теорияны мүмкүн болушунча өнүктүрүп,
конкреттүү илимдер тармактарынын практикасында колдонууну талкуулашкан. Бул ачылыш чындыгында эле өзгөчө, андыктан анын жыйынтыктарын практикада колдонуп көрүү көптөгөн күмөн сыноолорго тушугат. Аң сезим менен материалдуу дүйнөнүн өз ара байланышы бүгүнкү күндө чектен тыш фантастика эмес. Аң сезим бул өтө чебер жана дайыма өсүп турган формадагы энергия. Бул эмнеликтен биздин элестетүүлөрүбүз, каалоолорубуз жана коркунучтарыбыз реалдуу окуяларга таасир эткендигин аңдоого жардам берет. Жана мээде жаралган образ кантип чындыкка айлангандыгын түшүндүрөт. Реалдуу чындыктын маңызына тиешелүү болгон мындай ачылыштар биздин мындан ары өркүндөп өнүгүшүбүз үчүн кыймылдаткыч күч боло алат. Адам өзүнүн ачык жана тынымсыз өсүп жаткан ааламдын бир бөлүгү экендигин, реалдуу дүйнөнү түзүүдө мээнин ролу чечкиндүү экендигин түшүнгөн соң, жашоого бир топ жандуу жана чыгармачыл мамилесин өркүндөтө баштайт. Бул ачылыштар адамды жашоого сырттан туруу эмне болуп жаткандыгына байкоо салууга эмес, түздөн түз катышууга, таасир этүүгө үйрөтөт. Бардык нерсе өз ара жуурулушуулукка негизделген. Биз кайсы жакка барбайлы, эмне жумуш жасабайлы, биздин ойлорубуз курчап турган чөйрөбүздү жаратат. Эйнштейндин айткан сөзү бар. Жаңы теориянын ачылышы тоого чыкканга окшош. Бир чокуга чыксаң, андан да бийик, андан да кийинкиси көрүнөт. Сиз бул китепти окуп жатканда дал ушундай болот. Андан кийин эле сиз өзүңүздүн чыныгы мүмкүнчүлүктөрүңүздү байкаганда аракетиңиз толугу менен акталат. 2 глава. Аң сезим. Сиздин ар бир оюңуз чоң, оттой жанган тамгалар менен асманда жазылып, ар бирине көрүнүп турган сыяктуу ойлонуңуз. Чындыгында эле ошондой. Мирдат китебинен. Сиз өзүңүздүн ойлоруңуздун бир материалдуу чындык деп атаган нерсе менен катар эле болгондугун кабыл алуу менен бул эки кубулуштун уникалдуу өз ара байланышын түшүнүүгө жакындадыңыз. Биз бир эле мезгилде, эки дүйнөдө, эки реалдуулукта жашайбыз. Биздин ойлор, аң сезимдер жана көз караштар жашаган ички дүйнөдө жана адамдар, жерлер, заттар, окуялар орун алган сырткы дүйнөдө. Бул ички жана сырткы дүйнөнү айырмалап баалоого күчүбүз, жөндөмүбүз жетпегендиктен биз жашообузда сырткы дүйнөнүн бийлик кылышына жол берип келебиз. Ал эми ички дүйнөгө турмушубузда болуп жаткан бардык нерсени чагылдырып турган күзгүнүн гана ролун ыйгарып коебуз. Биздин ички дүйнөбүз абдан сезимтал. Сырттан болуп жаткан нерсеге гана маани берүү аркылуу биз чынында кандай күчкө ээ экендигибизди сезе албайбыз. Тагдырдын тамашасы ушул. Адам өзү жашап жаткан реалдуулукту өзү ага мамилесин көрсөтүүнү токтоткон күндөн, сааттан, мүнөттөн баштап өзгөрө баштайт. Ички аң сезим бул өтө кубаттуу күч. Анын таасири биздин жашоонун ар бир бөлүгүндө сезилет. Ал сиздин негизиңиздин эң маанилүү жана негизги бөлүгү. Сиздин ийгилигиңиз да, жеңилүүңүз да аң сезимден көз каранды. Маңызында бардык нерсе энергия болуп саналат. Ойлонуп жатып, сиз тез, жеңил жана кыймылдуу формадагы, ой формасындагы өтө чоң көлөмдөгү энергия менен иштешесиз. Ой тынымсыз калыпка түшүүгө умтулат. Сырткы дүйнөдөн өзүн табууга аракет кылат. Ойдун мындай физикалык эквиваленти аркылуу чындыкка айлануу аракети жана жөндөмдүүлүгү табиятынан калыптанган. Адамдын кадимки эле ою оттун учкунуна окшош. Түбүндө кандай күчтүү жалындын күчү бар болсо да, адатта тез эле өчүп калат. Бир нече секунд гана жашап, бийикке учкан боюнча көз ирмемде эле жок болуп кетет. Бир жолу пайда болгон ой анча деле чоң күчкө ээ эмес. Бирок ошол эле ой көп жолу кайталанса, аны топтоп, багыттап, күчүн арттырса болот. Ой канчалык көп кайталанса, анын күчү ошончолук көбөйүп, чындыкка айлануу жөндөмү артат. Алсыз жана чачыранды ойлор, алсыз жана чачыранды күчтөр, күчтүү жана топтолгон ойлор, күчтүү жана топтолгон күчтөр. Муну жакшылап түшүнүү үчүн күндүн нуру өтүп жаткан чоңойтуп көрсөткөн айнекти элестетиңиз. Эгерде бул айнекти туш тарапка жылдыра берсе,
күн нурунун күч кубаты чачыранды болуп анча деле билинбейт. Эгерде ушул эле айнекти ушул эле күндүн күч кубаты менен бир жерден жылдырбай кармап турса, күн нурунун кубаты топтолуп, бир багытта багытталып, от чыгарып жибере турган күчкө ээ болот. Биздин оюбуз да ушундай эле. Мээнин күчүн окуп үйрөнүп атып, сиз өз оюңузду топтогонго жана өнүктүргөнгө, бул аркылуу анын күчүн арттырганга үйрөнөсүз. Азыркы этапта сиз ойдун өз күчү бар экендигин даана түшүнүп алышыңыз керек. Сиздин ички дүйнөңүздөгү ишенүүлөрүңүз, коркунучтарыңыз, үмүттөрүңүз, кабатырланууларыңыз, көз караштарыңыз, каалоолоруңуз жана ар бир оюңуз сиздин өзүңүзгө жана сиздин тегерегиңиздегилерге жана курчап турган дүйнөңүзгө зор таасирин тийгизет. Көпчүлүгүбүз оюбузга, мээнин иштешине, эмнени каалайт, эмнеден коркот, эмнени керексиз деп эсептейт, маани бербейбиз. Биз тамактанабыз, иштейбиз, сүйлөшөбүз, кабатырланабыз, үмүттөнөбүз, пландарды түзөбүз, сүйөбүз, ойлонобуз, ойнойбуз, бир нерсе сатып алабыз. Бирок адатта бул учурда эмнени ойлонуп жатканыбызга көңүл да бурбайбыз. Балким ар бир ойдун мүнөзүнө жараша акча бериш керек же алыш керек болгондо, биз ойлонуу процессине бир аз көбүрөөк маани бермекпиз. Бир күндүн ичинде биздин мээбизде миңдеген ойлор пайда болушун эске алсак, бул сунуш өтө кызыктуу сезилет. Элестетиңиз, сиздин бухгалтериянын кайсы ой сизге пайда алып келгенин, ал эми кайсы ойдун зыянын тарттыраганын эсеп кылып жатканын. Анда баары кылдаттык менен ойлорун тандап, башкарып, пайда алып келүүчүсүн көбүрөөк ойлонуп, зыян тарттыруучусунан мүмкүн болушунча качып калмак. Анткени менен дал ушул нерсе биздин жашоодо болуп эле атат. Айырмасы акчанын ордуна энергия, зор эсеп системасын иштеп атат. Бул аалам деп аталат. Бир дагы ойго аалам тараптан көңүл бурулбай калбайт. Адамдын ички дүйнөсү жансыз таштан куралган эмес. Сиздин ар бир оюңуз бул системада чагылат жана анын менен иштешет. Сиз муну каалайсызбы, каалабайсызбы, ойлонуп жатып, сиз өзүңүздүн реалдуу турмушуңузду жаратасыз. Жаңы жашоонун башталышына болгон биринчи кадам таң каларлык жөнөкөй. Өз ойлоруңуздун агымына баам салып, аны керектүү багытка гана буруу керек. Ар бир адам өз жашоосун өзү жаратат. Андыктан жашооңузга сын көз менен карап көрүңүз. Сиз финансылык байгерчиликке жетүүнү каалайм десеңиз, бирок ар дайым акча жетпегендигине жана кымбатчылыкка даттанасыз. Сиз колуңузда жок нерсеге көңүл бурасыз. Сизди төлөөгө болгон чыгашалар кабатыр кылып коркутат. Сиз азаптан, бул жагдайдан кантип чыгууну ойлоносуз. Сиз бай турмушка умтуласыз. Бирок сиздин аң сезимиңиз акчанын жоктугуна кабатырланат. Мындай ойлонуу менен кыялыңыздагы бай жашоого жетүү мүмкүн эмес. Балким сиз өз дареметиңизди ишке ашыра турган, жакшы киреше төлөгөн жаңы, кызыктуу, келечеги кең иш табууну ойлонуп жатасыз. Ар дайым өз оюңузда мындай иш жок да деп бекемдөө менен сиз чынында эле андай ишти таппайсыз да, андай ишке жетпейсиз да. Мүмкүн сиз бир аз өзүңүздү эркин, ишеничтүү сезип, эркин баарлашып, оңой тил табушууну каалайсыз. Бирок дайыма эле өзүңүздүн одоно экениңизди ойлоп, кемчиликтериңизге басым жасай берсеңиз, каалаган жыйынтыгыңызга жетпейсиз. Сиз күчтүү болуңуз келет, бирок аң сезимиңизде алсыздык тамыр алып алган болсо, качандыр бир убакта күчтүү болууну үмүттөнүп гана жашайсыз. Бир сөз менен айтканда, каалоо менен гана жыйынтыкка жетүү мүмкүн эмес. Бир нерсени өзгөрүп кетишине үмүттөнүү эч кандай мааниге ээ эмес. Эгерде аң сезим өзгөрбөсө, суткасына 12-15 саатта күчтөнүп иштөө да жетиштүү эмес. Ордуңуздан жылуунун олуттуу зарыл шарты ой жүгүртүүнү өзгөртүү. Колунда барга дагы берилет, колунда жоктун бар болгону да алынып салынат. Евангелие от Луки 19:26. Бул санат сөздү биринчи жолу окуганымда мага абдан адилетсиз сезилген. Колунда барга андан да көп берсе, колунда жоктун бар болгон нерсесин да алып койсо, ушул туурабы? Бир караганда бул абсолюттук түрдө туура эместей байкалат. Эгер колунда жок көбүрөөк алганда, бир топ калыс болмок.
Бирок ыйык жазууда башкача жазылган. Аалам өзү ушундай куралган деп айтылат. Узак убакытка созулган ойлонуулардан кийин бул сөздөрдүн мааниси өтө терең экендигине ынандым. Чындыгында ар бир адамга өзүнүн дүйнөсүн жараткан ойлорун тандоо эркиндигинен арткандагы кандай калыстык бар? Өз жашоосунун сапатын аныктоо ар бир адамдын өз эркинде. Сиз кырдаалды өзгөрткүңүз келеби? Ал үчүн өзүңүздө ошого керектүү аң сезимди өнүктүрүңүз. Ийгиликтүү адам ар дайым ийгиликке багытталган аң сезимге ээ болот. Бай адам өзүндө дайыма байлыкка багытталган аң сезимди жаратат. Анын ою жеткиликтүүлүккө, ийгиликке жана материалдык байгерликке арналган. Бул анын ойлонуу образы. Албетте, дешиңиз мүмкүн сиз. Ийгиликтүү болсоң, ийгилик жөнүндө ойлонуу оңой да. Байга байлык жөнүндө ойлонуу кыйын болмок беле. Менин жагдайым башка да. Мен жолу жокмун. Мен жарадармын. Жашоо шарттары өзү мени төмөн тартып жатпайбы? Туура эмес. Түпкү тамырында туура эмес. Сизге тоскоол болгон жашоо шарттары эмес. Түзүлгөн жагдай да эмес. Сизди ийгиликке жеткирбей жаткан бир гана тоскоолдук бул сиздин оюңуз. Бир аз аракеттенсеңиз жана иш жүзүндө жасап көрсөңүз, ойлоруңузду башкарып, өзүңүздү каалаган аң сезимге жетишүүнү үйрөнсөңүз, сизди курчап турган чөйрө сиз аң сезимиңизди жаңыртканда гана өзгөрөт. Андан мурда өзгөрүшү мүмкүн эмес. Жаңы аң сезим дайыма алдыда жүрүш керек. Жашоодон эмнени каалайсыз? Чечтиңизби? Ден соолукпу? Анда саламаттыктын аң сезимин жаратыңыз. Бийликпи? Бийликтин аң сезимин жаратыңыз. Материалдык байлыкпы? Байлыкка багытталган аң сезимди жаратыңыз. Бакытпы? Бактылуулуктун аң сезимин өнүктүрүңүз. Жан дүйнөңүздү өнүктүргүңүз келеби? Жан дүйнөнүн аң сезимин өстүрүүнүн үстүнөн иштеңиз. Бардык нерсе күч камтылган мүмкүнчүлүк түрүндө болот. Сизден талап кылынган нерсе болгону керектүү энергиянын топтомун ойду бериңиз. Ошондо сиздин максатыңыз жүзөгө ашат. Өткөндөгү, учурдагы жашоо шарттарына, мурда болгон жыгылууларга карабастан, аң сезимди керектүү энергия менен азыктандырып турсаңыз, жашоо өзгөрөт. Бул өтө кубандырат. Бул керемет мүмкүнчүлүк ар бирибизге берилген. Аны кое берүү да, иштетип калуу да ар бирибиздин колубузда. Бул үчүн көп акчага же өзгөчө бир талантка ээ болуу зарыл эмес. Болгону керектүү аң сезимди өнүктүрүү үчүн бир аз убакыт коротуп, күч жумшоого болгон чечкиндүүлүк гана керек. Болду. Калган иш автоматтык түрдө аткарылат. Сиздин мээңиз кам көрүп караса да боло турган, карабай таштап салса да боло турган бак сыяктуу. Ал эми сиз багбансыз. Кааласаңыз багыңызды караңыз. Кааласаңыз карабай таштап салыңыз. Бирок билиңиз, же эмгегиңиздин, же жалкоолуңуздун жемишин жыйнайсыз. Мээ гана сизде курчап турган чындыкты жаратат. Сиз буга макул болушуңуз да, болбошуңуз да мүмкүн. Сиз мээңизди өз пайдаңызга иштетишиңиз мүмкүн же дайыма көйгөйлөр ээрчип жүрө турган кылып өз ыгына таштап да коюшуңуз мүмкүн. Бирок сиз жашап жаткан чындык сиздин мээңиз аркылуу түзүлөт. 3 глава. Визуалдаштыруу же элестетүү. Менин мээмде ой жок, бирок ал турмушума көптөгөн түшүнүктөрдү чакыра турган күчкө ээ. Рольф Вальдо Эмерсон. Адамды эмне жеңүүчү кылат? Жолдуулар жолсуздардан эмнеси менен айырмаланышат? Мунун баары менин башымда, дейт Арнольд Шварценеггер. Мультимиллионер, кыймылсыз мүлк чөйрөсүндөгү ийгиликтүү магнат, кино жылдыз, культурист, ааламдын мырзасы наамынын 5 жолку ээси. Ушунун баарына Арнольд жетишкен, бирок дайыма эле мындай болгон эмес. Бир убакта бардык максаттарга жетүүдө мээ негизги ачкыч экендигине ишенүүдөн башка эч нерсе жок мезгил да болгон. Кичине бала чагымдан эле мен оюмда кандай болгум келгендигин тынымсыз элестете берчүмүн. Дал ушундай адам болушума эч качан күмөн саначу эмесмин. Мээ чынында эле уникалдуу. Аалам мырзасы титулу бериле электе эле
мен өзүмдү бул турнирдин жеңүүчүсү катары элестетчүмүн. Башкы байге меники болду. Мен оюмда ушунчалык көп ирет элестеткендиктен дал ушундай болоруна күмөн санаган да эмесмин. Ушундай эле нерсе менин кино карьерамда да болгон. Мен өзүмдү эч нерсе жокту эле көп киреше таап аткан таланттуу актер катары элестетчүмүн. Мен ийгиликтин даамын кадимкидей сезчүмүн. Дал ошондой болоорун мен жөн гана билчүмүн. Крис Полайн фристайл боюнча дүйнөгө таанымал батыш германиялык команданын мүчөсү болгон. Анын командасы 1976-1982 жылдар аралыгында 6 жолу Европа кубогун утуп алышкан. Биздин машыгуунун бир бөлүгү психолог менен иштешүү болгон. Ал иш мээнин күчүн бекемдөөгө багытталган. Машыгуудан кийин тобоорунда биз медитация абалына чөмүлчүбүз. Психолог биздин оюбузда ар бир эңкейишти, трамплинди жана бурулушту өтүүнүн суранчу. Бул учурда биз чыныгы машыгуудагыдай эле чымырканган күч менен иштешүбүз. Спорттогу мыктылык башка ар бир иш сыяктуу эле өз кыймылыңдагы даана элестетүүдөн түздөн-түз көз каранды. Крис эмне жөнүндө айтып жатканын билет. Ал Европанын 6 жолку чемпиону гана эмес, бизнес жана спорт боюнча консалтинг компаниясынын жетекчиси. Бул компаниянын максаты адамдарга мээнин күчүн пайдалаган методикалардын жардамы менен ийгиликке жетүүнү түшүндүрүү. Брайан Эдвард эч качан чөкпөгөн тамашакөй киши адам өмүрүн камсыздандыруу менен алектенет. Мен аны менен лекция окуп жүргөн турлардын биринде таанышып, жакшы дос болуп калдык. Ар бир кечте уктаар алдында ал кийинки күнү жасай турган визиттердин кандай болушун элестетип чыгат. Оюнда ар бир кардар менен болгон сүйлөшүүнүн сүрөтүн тартат. Ал оюнда ар бир кардардын анын сунушунун жайдары кабыл алып, өмүрүн камсыздандырууга макул болуп жаткандыгын элестетип чыгат. Брайандын элесинде ар бир күн көптөгөн келишимдерди түзүү менен ийгиликтүү аяктайт. Ал мындай көнүгүүнү ар качан уктаар алдында 10 мүнөт, ойгонгондон кийин 10 мүнөт жасап турат. Жалпысынан буга күнүнө 20 мүнөт убакыт кетет. Ошентип атып, Брайан Эдвард башка агенттер жарым жылда сатканга караганда да бир топ көп камсыздандыруу полисин бир күндө сатып коет. Бул Брайанга көптөгөн киреше гана алып келбестен, өз кесибинин эң мыктыларынын 1% кирген да шарт түзөт. Ар кандай максаттарга жана келечекке ээ болгон 3 башка адам. Бирок алар баары реалдуулукту түзүүнүн жана ага таасир этүүнүн бирдей ыкмасын элестетүү, визуалдаштыруу ыкмасын пайдаланышкан. Визуалдаштыруу бул элестетүү, али боло элек жагдайда өзүңдүн ордуңду көрө билүү. Адам умтулган нерсесин жасап, каалаган нерсесине жетип тургандыгын элестетүү. Айталы, сиз өзүңүздөгү ишенимдүүлүктү өнүктүргүңүз келип жатат. Сиз өзүңүздүн ишенимдүү адам экениңизди көз алдыңызга келтириңиз. Оюңузда коркпой жумуштарды жасап, ар кандай адамдар менен эркин сүйлөшүп жатканыңызды элестетиңиз. Мурда кыйналып жаткан жагдайларда кынтыксыз, эркин кыймылдап, ийгиликке жетишип жатканыңызды элестетиңиз. Муну байкаган коллегаларыңыз жана досторуңуз мактоолорду айтып жатышат. Өзүңүздүн ишенимдүүлүгүңүздүн жыйынтыгында пайда болгон өзгөрүүлөрдөн рахат алып, ага канааттанып, бул үчүн сыймыктанып турасыз. Мунун баары реалдуу турмушта болуп жаткандай элестетиңиз. Натыйжалуу элестетүүнүн сырлары. Биринчи, эмнеге жеткиңиз келет? Чечиңиз. Экзамен тапшырууну каалайсызбы? Мүмкүн эмгек жолунда жогорулоону же көп акча табуунубу? Экинчи, денени бош таштаңыз. Бир нече мүнөткө өз иштериңизден четтеп, денеңиз жана жан дүйнөңүз менен эс алыңыз. Үчүнчү, 5-6 мүнөт ичинде оюңузда өзүңүз каалаган нерсени элестетиңиз. Болушу мүмкүн болгон нерсе жөнүндө эмес, өзүңүздүн бир нерсе жасап жатканыңыз жана бир нерсеге ээ болуп жатканыңыз жөнүндө көбүрөөк ойлонуңуз. Мунун баары сиздин жашооңузда болуп жаткандай элестетип жашаңыз. Өзүңүздүн чакан, ички видеофильмиңизди тартыңыз. Көптөн көп каалаган нерсеңизди жасап жатканыңызды көз алдыңызга келтириңиз. Чындыгында мунун баары реалдуу ишке аша элек болсо да,
Сиз дайыма ойлонгон элестөөлөр максатка жетүүгө түрткү, энергияга толгон калып болуп берет. Бул элестеткен картиналар сиздин пайдаңыз үчүн иштеген реалдуу күч. Элестетүүдө өзүңүзгө керектүү каалагандай сапарттарды ыйгарыңыз. Эгер сиз элестеткен образга талант, эрдик, чечкиндүүлүк жана тырышчаактык керек болсо, аларды да кошуңуз. Кээде сиз каалаган максатыңызга жеткениңизди кино көргөндөй даана көрөсүз. Айрым учурда сиздин максаттарыңыздын жалпы көрүнүшүн гана элестетиш мүмкүн. Ал деле, бул деле жакшы. Так жана эркин элестетүүлөрдү кездештирип, ар бири менен 5 мүнөттөн алектенишиңиз мүмкүн. Же өзүңүзгө көбүрөөк жаккан элестөөгө токтоп, ошого көңүл буруңуз. Так элестетүү, жеткиңиз келген нерсенин сүрөтүн даана түзүңүз. Бул сүрөт боюнча сценарийди оюңузда бир нече ирет түрүп кайра көрүңүз. Эркин элестетүү, максатка жетүүгө оң жолду көрсөтүп турган ойлордун бири менен эркин алмашып туруусуна жол бериңиз. Эки ыкманы тең пайдалана бериңиз. Эсиңизде болсун, негизгиси практика. Элестетүүнүн алгачкы башталышында көпчүлүк кыйынчылыктарга дуушар болушат. Мээ биз каалаган элестетүүнү жасай албай кыйналат. Эгерде мындай нерсе сизде болуп жатса, кабатырланбаңыз. Картинка толук аягына чыккан болбошу деле мүмкүн. Элестөө менен тынымсыз алектенип жатып, бир аз убакыт өткөндөн кийин сиздин мээңиз элестөөлөрдү сиздин каалооңуз менен жаратып жатканын байкайсыз. Белгилей кетчү нерсе, бир нерсени бир же эки эле жолу элестетип коюу жетиштүү эмес. Сиздин максатыңыз ишке ашмайынча жумалап болобу, айлап болобу элестетүүнү аң сезимге сиңире бергенде гана жыйынтык жаралат. Бир эки эле жолу элестетүүгө аракет кылып көрүп, жыйынтыктарды баалоого шашылбаңыз. Эгерде сизде кокустан күмөн саноо жаралса, ал сөзсүз түрдө жаралат. Аны четке кагыңыз. Аны менен күрөшүп же каршы турууга аракет кылбаңыз. Мейли кандай тоскоолдук пайда болсо, ошондой жок болуп кетсин. Элестетүү, визуалдаштыруу менен алектениңиз, баары өз жайына келет. Натыйжалуу элестетүүнүн эки шарты. Биринчи, ар дайым өз максатыңызды дал ушул учурда аткарылып жаткандай элестетиңиз. Аны аң сезимиңизде реалдуулукка айлантыңыз. Деталдуу образды жаратыңыз, ролго түшүп, оюңузда аны аткарыңыз. Экинчи, бир да күндү калтырбай максатыңызды ар күнү жок дегенде бир жолу элестетиңиз. Кайталоо үйрөнүүнүн энеси. Сиздин мээңизде пайда болуп, тамыр алган ар бир ой жашооңузга өз таасирин тийгизет. Психолог Алан Ричардсондун документ аркылуу берилген эксперименти жөнүндө айтып бергим келет. Студенттердин баскетбол командасы 3 топко бөлүнгөн. Ар бир оюнчунун натыйжалуулугун аныктап жазып коюшат. Биринчи топтун оюнчулары ар күнү спорт аянтчасына келип, оюнду машыгышат. Экинчи топтун оюнчулары эч нерсе кылышпайт. Ал эми үчүнчү топтогулар өзгөчө машыгууга катышышат. Алар спорт аянтчасына барбай эле өз бөлмөлөрүндө калып, машыгуу процесстерин ойлорунда элестетишет. Күнүнө жарым саат бою бул оюнчулар мыкты ойноп, өтө чоң айырмадагы эсеп менен утуп жатышкандыгын элестетишет. Алар ар күнү ойлор аркылуу машыгышат. Бир айдан кийин 3 топту кайрадан чогултуп текшеришет. Биринчи топ ар күнү спорт залында машыккандар өздөрүнүн жыйынтыгын 24%га жакшыртышкан. Экинчи топто эч кандай машыкпагандар, жылыш болгон эмес. Ал эми үчүнчү топтун ой аркылуу машыккандар көрсөткүчү ар күнү спорт аянтында машыккандар менен дээрлик бирдей болгон. Ошентип чыгармачыл элестетүү зор күчкө ээ, бирок анда эч кандай адаттан тыш нерсе жок. Ал ички механизмдердин иштешине, энергияга жана ички ресурстарды керектүү жакка багыттоого гана негизделген. Элестетүү, эгерде аны туура уюштурса, адамдын эң динамикалуу мүмкүнчүлүгү болуп эсептелинет. Жараткандын бул тартуусун азыртан баштап туура иштете баштаңыз. Бул кубулуштун спецификалык өзгөчөлүктөрүнө көңүл бурбаңыз, жөн гана процесске ишениңиз. Суроо талап сунуштан кийин келет. Андыктан
конкреттүү жыйынтыкты керектүү убакытта аласыз. Сиз максатка жетүү жолун жана ыкмаларын табасыз. Табият өзүнө коюлган талапты дайыма аткара алат. Буга күмөн санабаңыз. Көбүнчө адамдар биринчи кадамды жасай электе эле баардык суроолоруна жооп алгысы келишет. Биз болсо турган нерсенин баарын ийне жибине чейин алдын ала билгибиз келет. Адатта бул нерсе оңунан чыкпай, окуя биз күтпөгөн жол менен өнүгө баштайт. Актриса Кэрол Вернет Лос-Анджелесте төрөлүп, тайенесинин колунда тарбияланган. Алар мамлекеттен берилген жардамга араң-араң жашап, абдан жакыр болгондуктан тайенеси коомдук ажатканалардан даарат кагазын чогултуп жүргөн. Таланттуу кызды университетке окутууга акчанын жоктугун айтпаса да түшүнүктүү. Антсе да качандыр бир убакта жогорку окуу жайда окушуна кыз ишенген. Университетке тапшырбай калышы мүмкүн деген ой менде такыр болгон да эмес. Мен өзүмдүн студенттер шаарчасында жашап, өзүмө кызыктуу болгон сабактарды үйрөнүп, лекцияларга барып жүргөнүмдү элестетчүмүн. Мен бул жөнүндө ар бир күнү ойлончумун. Окууга тапшырууга ар кандай мүмкүнчүлүгүм жок болсо да, студент болушума бир да секунд күмөн санаган эмесмин. Кэрол акчаны кантип тапты? Окууну аяктап жатканда күндөрдүн биринде почта текшерүүгө бардым. Кат салынган кутуну ачканда мага даректелген конвертке көзүм түштү. Ал конвертте марка бар, бирок почталык штамп жок экен. Демек, аны почта аркылуу беришкен эмес. Жөн гана менин кат салган кутушама салып коюшкан. Конвертти ачканда университеттеги окуунун биринчи жылына төлөнгөнгө жете турган акчанын бар экендигин көрдүм. Муну түшүндүргөн эч кандай кат да жок болчу. Акча гана. Бул акчаны ким салгандыгы ушу күнгө чейин мага белгисиз. Өз ойлоруңузду ачуу менен сиз жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачасыз. Албетте, сиз элестетип эле отура берсеңиз, Кэрол Вернеттин тагдырына окшоп, сизге да бирөө акча менен конверт алып келип берет деп айтуудан алысмын. Бирок, элестетүү аркылуу турмушуңуздагы жагдайлар сиздин максатыңыз аткарыла тургандай болуп түзүлүшү бышык кеп. Буга сөз берем. Сиздин ойлоруңуз сиз божомолдогондон алда канча күчтүү. Ал эми ойдогу ар бир образ чыныгы күч болуп, турмушуңузга таасир этүү жөндөмү бар. Адамдын мындай мүмкүнчүлүктөрү бар экендигин бекемдөө фантасттардын ойлоп тапканы эмес. Алар чындыгында эле өз каалообузга жараша колдонууга мүмкүн болгон практикалык механизм катары бизде жашайт. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 4 глава. Ойлордун түптөлүшү. Эгерде ой же нерсе ой түрүндө бар болгон болсо, аны көрүп, сезе турган реалдуулукка айланышы мезгилдин гана иши. Элес дайыма жүзөгө ашуунун алдында жүрөт. Уильям Уайтинг. Эгерде элестетүү жеке фильмиңизди тартууга окшош болсо, анда ойду түптөө ошол фильмдин үн жазганга барабар. Айырмасы сөздөрдүн ордуна ылайыктуу сезимдер кошулат. Мисалы, сиз иштеп жаткан фирмада маанилүү нерсенин ачылышын жасашыңыз керек дейли. Ага сиздин менеджерлериңиз жана жетекчилериңиз да катышышат. Бул презентация жакшы өтсө, иш жолунда жогорулашыңыз да мүмкүн. Ошондуктан бул сиздин карьераңыз үчүн өтө маанилүү. Ойду түптөө ыкмасын колдонуп, 5-10 мүнөт ичинде эң сонун презентация жасаганыңыз, ал өтө чоң ийгиликке ээ болгондугу тууралуу ой жана сезимдерди келтириңиз. Сиздин сүйлөгөнүңүз угуучуларга зор таасир калтырды. Баары аркада калды. Сиз бул ишти эң жогорку деңгээлде аткардыңыз. Элестөөдөн айырмаланып, ойду түптөөдө биринчи кезекте элестеткенден пайда болгон сезимдер ойду топтойсуз. Бул жерге сиздин фантазияңыз оюнга аралашат. Өзүңүз жасаган презентациядан сизде калган сезимдерди кандай элестетесиз? Эргүүбү, таасирленүүбү, денени дүркүрөткөн кубанычпы же тынчтануубу? Реакцияңыз кандай болбосун, сезимдериңизди элестетип,
өз териңиз аркылуу өткөрүңүз. Ишенимдүү түрдө каалаган нерсеңизге жеткен сезим менен жашаңыз. Аң сезимге бул нерсени болуп өткөн факт катары бекемдеңиз. Баары жакшы болуш керек деген көрсөтмөнү баары ийгиликтүү өттү деген менен алмаштырыңыз. Баары өтүп кетти. Сиз муну жасадыңыз. Жетишкен жеңишиңиздин даамынан ырахат алыңыз. Өзүңүздү куттуктаңыз. Кубанычтан үн салып кыйкырыңыз. Максатка жеткен сезимдерден дирилдеп туруңуз. Мындай сезимдерден бетиңизге кызыл жүгүрүп, жүрөктөрүңүз дүкүлдөп, алаканыңыз тердээрин элестетиңиз. Мен сиздерге менин досторум Билл жана Дженет Хендерсондордун жашоосунда болуп өткөн окуя жөнүндө айтып берейин. Хендерсондор кыштактан шаарга көчүп келишкен. Алар дайыма толукталып, чоңоюп жаткан үй бүлөсүнө ылайык үй издешкен. Алардын үй бүлөсү чоң болгондуктан чоң үй издешкен. Өзүңүздөр билгендей, үйлөр шаарда кыштакка караганда бир топ кымбат. Хендерсондордун өзгөчө талабы бар эле. Аларга чоң үй гана эмес, чоң көлөкөлүү короосу менен керек. Мунун баары арзан да болушун каалашты. Уккандын баары бул сунуштаган акчаңарга андай үй таппайсыңар деп ишендиришти. Бирок Хендерсондор аларды уккан да жок. Бил мындан мурда эле ишинде жана үй бүлөсү менен мамиле кылууда мээнин күчүн пайдаланып көргөндүктөн анын таасирдүүлүгүнө ишенүүчү. Ал бул нерсени Дженетке да үйрөтүп, экөө биргеликте өздөрүнүн келечектеги үйүн элестете башташты. 2 айдан кийин алар мени өздөрүнүн жаңы үйүнө конокко чакырышты. Биз алардын абдан чоң саябан багына сейилдеп жүрдүк. Бул бактагы дарактарга, бадалдарга жана гүлдөргө карап туруп, Хендерсондор өздөрү менен бирге кыштактын бир бөлүгүн шаарга ала келгендей сезим калат. Андан кийин менин үй ичиндеги бүтүндөй экскурсия күтүп турган эле. Үй жетишерлик кенен, ар бир баланын өз бөлмөлөрү бар, иш бөлмөсү, дем алуу бөлмөсү. Мунун баарын алар өздөрү эсепке алган баага гана сатып алышты. Жомоктогудай, силер ушундай үйдү тапканыңарды керемет деп эсептейсиздерби? Деп сурадым. Жок, биз таң калган деле жокпуз. Биз мындан 2 ай мурда эле өзүбүздүн бул үйдү кожоюну катары элестеткенбиз, деди Бил. Бул жооп менин мүмкүнчүлүгүн өтө терең ачып көрсөткөндүктөн мен аны эч качан унутпаймын. Бул жоопту Бил өтө ишеничтүү айтты. Акыры келип, ал мага 2 ай мурдагы элестетүүсүнүн жыйынтыгын көрсөтүп жатты. Бил менен Дженет үйгө болгон укугун 2 ай мурда эле ички дүйнөсүндө билдиришкен. Ошондой эле алар бул үйдүн ээси болушкан. Ички сезиминде алар секундта айныбастан чечкиндүү сөздөрдү, сезимдерди, интонацияларды пайдаланышкан. Алар үйдү кайдан жана качан табуу жөнүндө ойлонбостон, үй аларга таандык болгон сезимдер менен иштешкен. Дал ушу мага көрсөтүп жаткан үйдүн бар экендигинен алар ал убакта кабардар болбосо да, өздөрү каалаган нерсени ар бир күнү элестетип, чындыкка айланмайынча ойлорунда түптөп бекемдей беришкен. Бүгүнкү күндө Хендерсондор мээнин күчүн иштетүүдө ойду түптөө жана башка ыкмаларды өздөрү эле колдонбостон, турмушта ийгиликке бакубат жашоого жетишүүсү үчүн балдарына да бул ыкмаларды иштетүүгө үйрөтүшкөн. Ата эне өз баласына табият аркылуу бекиген мүмкүнчүлүктөрүн, күчүн түшүндүрүүдөн артык мурас калтыра алабы? Биз баарыбыз ушундай күчкө ээбиз. Ойлор курчап турган чындыкты жаратат. Ал эми ойду түптөө ыкмасынын мааниси болгону сиздин мээңизди сиз каалаган нерсе колуңузда тургандай күйгө келтирүүдө болуп саналат. Элестетүүдөгүдөй сыяктуу эле кайталоо жана өжөрлүк гана ойду түптөөнү пайдасыз фантазиядан айырмалап турат. Мында сиз иллюзиялар менен жашабайсыз. Сиз колуңузда жок нерсени элестетүү, сезүү менен гана чектелип, булуттарды аралап жүрүп албайсыз. Ойду түптөө бул күнгө 5 мүнөт убакытты алган, ойду машыктырган көнүгүү. Сиз өзүңүз үчүн түзгөн ар күндө 5 мүнөттүк энергиянын чыгуусу, кайталоонун маанилүү экендигин айтпаса да белгилүү. Башка ыкмалар сыяктуу эле бул ыкманы да анда-санда жасап коюу анча жыйынтык бербейт. Эмнени кааласаңыз да ар дайым ага жеткен сезимдериңизди аң сезимиңизде тамырлатыңыз. Бул меники деген сезим менен жашаңыз. Аны сезиңиз.
Кубаныңыз, кубанычтан жан дүйнөңүз дирилдесин. Бул нерсе толугу менен сизге таандык деп эсептеңиз. Өзүңүздүн ички дүйнөңүздө ага ээ болуңуз. Ойду түптөө ыкмасын колдонуудагы 2 шарт. Биринчи, бул ыкманы ар дайым өзүңүз умтулган нерсеге жеткендей, өзүңүз каалаган нерсе колуңузда тургандай ой менен жасаңыз. Экинчи, бул көнүгүүнү ар күнү жок дегенде 5 мүнөт жасаңыз. Жумаасына 1 саат жасаганга караганда ар күнү 5 мүнөттөн жасаган натыйжалуу. 5 глава. Бекемдөө. Ойду машыктыруунун мүмкүнчүлүктөрү чексиз. Анын жыйынтыктары түбөлүк. Ошентсе да, аз гана адамдар өздөрүнө ийгилик алып келе турган кылып ойлорун керектүү нукка бурууга колдору тийбейт. Өзү бүтөткө салып коюшат. Брайс Марден. Бекемдөө мээге баамдап таасир этүүгө жөндөмдүү ыкмалардын мага белгилүүлөрүнүн ичинен эң жөнөкөйү деп айтар элем. Бул ыкма кылымдардан бери эле динде жана магияда сыйынуу, мантралар катары пайдаланылып келген. Бүгүнкү күндө ал көптөгөн адамдар тарабынан иш келишимдерин түзүүдө, ар кандай оорулардан айыгууда, жаңы адамдар менен таанышууда, мелдештерде жеңишке жетүүдө жана башка дагы көптөгөн ишкердиктин түрлөрүндө колдонулуп жүрөт. Бекемдөө бул шартка карабастан адам өзүнүн ичинде же угузуп кайталаган жөнөкөй эле билдирүү. Бул ыкма менен сиз кайсы жерде болбосун, машина айдап баратыппы, дарыгердин кабыл алуусун күтүп жатыппы, уктар алдындабы алектенсеңиз болот. Жөн гана азыркы учурдагы каалоолоруңузга ылайык бекемдөөнү табыңыз да, аны бир нече ирет кайталаңыз. Айталы, сиз өзүңүзгө ыңгайсыз болгон дискомфорттуу абалга түшүп калдыңыз. Сиз эч нерсеге кабатырланбай, жеңилдегиңиз келет. Бекемдөөнү колдонуунун эң ыңгайлуу мезгили шашпай өзүңүзгө кайталаңыз. Мен тынчмын жана жеңилмин. Мен тынчмын жана жеңилмин. Мен тынчмын жана жеңилмин. Өзүңүздү тынчтантып, бошогонго мажбурлаңыз. Жөн гана ушул сыяктуу бекемдөөнү кайра-кайра кайталаңыз. Ушул сыяктуу эле сиз чоң жыйындын алдында сүйлөшүңүз керек болсо, баары ийгиликтүү өтүшүн кааласаңыз, бекемдеңиз. Жыйынтык ийгиликтүү болот. Жыйынтык ийгиликтүү болот. Жыйынтык ийгиликтүү болот. Бекемдеп жатып, сиз эмне кыласыз? Бекемдеп жатып, сиз мээңизде пайда боло турган ойлорго таасир этесиз. Ар бир көз ирмемде адамдын мээси бир гана ойду кармап калганга жөндөмдүү. Ошондуктан бекемдөөнүн маңызы мээни сиздин учурдагы максатыңызды бышыктаган ойлор менен толтуруу. Сөздөр мээге кандай ой жаратышы керек экендиги жөнүндө көрсөтмө берет. Эгер сиз жыйын ийгиликтүү болот деп бекемдесеңиз, сиздин мээңиз өз алдынча эле ийгиликке байланышкан ойлорду жарата баштайт. Мээ сизди эч кандай кыйнабай туруп, өз эле сиздин бекемдөөңүздүн негизги маңызын, жашыруу маанисин тандап алат. Сыртынан караганда өтө эле жөнөкөй көрүнгөнү менен, иш жүзүндө койгон максатыңызга жетүүгө жардам бере турган эң натыйжалуу ыкма. Өзүңүздүн каалооңузду ылайыктуу бекемдөөгө айландырыңыз да, дайыма пайдаланып жүрүңүз. Менин бир жолдуу бизнесмен таанышым ар бир күнү көп сатуу, көп жылмаюу деген бекемдөө менен баштайт. Бул фразаны ал эртең менен бир канча жолу, күндүзү бир канча жолу кайталайт. Бекемдөөдө эмнени эске тутуу керек? Биринчи, сөзсүз түрдө эле бекемдеп жаткан нерсеге толугу менен ишенүү шарт эмес. Бул ыкманы колдонуп жыйынтык көрбөгөндөр балким дал ушундай кылган болушу мүмкүн. Бул катачылык бекемдөөнүн натыйжалуулугун жокко чыгарат. Бул жөнүндө ойлонбостон эле бекемдөөнү кайталай бериңиз. Эгер сиз бекемдеп жаткан нерсеңиз толугу менен нерсеңизге ишенсеңиз, анда эң сонун. Эгерде ишенбесеңиз, кабатыр болбоңуз. Бул мааниге эмес. Мен бекемдөөдөгү мазмунду өзү тандап алат да, мээ аң сезимде ушул учурга керектүү ойлор мээде пайда болот. Ал үчүн көп кыйналыштын кереги жок. Экинчи, бекемдөө дайыма позитивдүү болушу керек. Анын
таанган сүйлөм катарында эмес, бекемдеген сүйлөм катарында түзүңүз. Мисалы, жолугушуу ийгиликтүү өтүшүн кааласаңыз, жолугушуу начар өтүп калышын каалабайм деп айтпаңыз. Толкунданбай, бекем болушту каалап, мен толкунданбайм деген да болбойт. Мээ тескери ба формасын кабыл албайт. Мээ сиз күткөн эмес, бекемдөөңүздөгү өзүн өзү бузган мазмундарга көңүл борборун бурат да, жыйынтыгында сиз өзүңүз каалагандан тескери натыйжага ээ болушуңуз мүмкүн. Үчүнчү, бекемдөө кыска болушу керек. Ал мантрага окшош, айтканга жана кайталаганга оңой болгон кыска жана жөнөкөй сүйлөм. Мен адатта 10 сөздөн көп болбогон бекемдөөлөрдү колдоном. Кээде 2-3 эле сөздө укмуш таасирге ээ болушу мүмкүн. Баш айланткан ийгилик же көп сандаган сатуу. Бир барактын жарымын ээлеген бекемдөөлөрдү да көргөм. Мындай фразаны бир нече жолу кайталай алышыңызга күмөнүм бар. 2 сүйлөмдө бекемдөө үчүн көп болуп калат. Сиз бекемдөөнү аң сезимде бышыктап алуу үчүн кайталайсыз. Андыктан ал канчалык кыска болсо, ошончолук жакшы. Кайталап атып айтып кетем. Бекемдөө кыска, ыргактуу жана кайталаганга оңой болушу керек. Баамдабастан өзүңүзгө каршы келген бекемдөөлөрдү колдонуп алуудан сактаныңыз. Мен эч качан бул нерсеге жетпейм. Мен эч качан бул нерсени жасай албайм. Бул мүмкүн эмес. Менин колумдан келбейт. Мен адамдар менен мамиле жасай албайм. Мен адашып калышым мүмкүн. Мен дайыма жеңилип калам. Адамдар көбүнчө баамдабастан ушундай бекемдөөлөрдү колдонуп алышат. Мүмкүн болушунча алардан итият болуңуз. Мен мындан бир аз убакыт мурда лекция окуп жүргөн иш жүрүшүмдө болуп өткөн окуяны айтып берейин. Лекциялардын жарымы бүтүп калганда өзүмдүн кийинки айларга иш тартибимди карап, көргөн көзүмө ишенбей турдум. Ар кандай шаарлардагы лекциялар биринин аркасынан бири бир күн ичинде бир нече жолу да болуп жатты. Кийинки ай абдан чарчатаарлык болору жөнүндө ойлоно баштадым. Дал ушул нерсени өзүмчө бекемдей баштадым. Мен чарчап суй жыгылам го. Кийинки 2-3 күн ичинде менин маанайым абдан пас болуп, убайым менен турненин кийинки күндөрүн күтүп жаттым. Ушундай жаман иш тартибин түзгөн адамга наалат айтып да жаттым. Андан бир азга оюмду токтотуп, өзүмө күлдүм. Менин күчү туурасындагы лекцияларды окуп жатып, мен өзүм туура эмес бекемдөөлөрдүн тузагына түшүп калдым. Сөз жок, эң сонун бекемдөө экен. Мен чарчап суй жыгылам. Дароо эле 3 сөзгө көңүл топтогон жаңы бекемдөө түздүм. Уюшкандык, тынчтык, кубаныч. Бир нече мүнөт аларды кайра кайталадым. Кийинки күндү ушул эле бекемдөө менен баштап, оор иш тартибимди эстеген сайын аны кайталай бердим. Бир нече күндөн кийин, эгерде мен тынч жана уюшкандык менен иштесем, марафон жүгүрүүсүн элестеткен ишим абдан кызык болот деп ойлоно баштадым. Бул 3 сөз баарын өзгөрттү. Иш тартибим өзгөргөн жок, менин мамилем өзгөрдү. Мен кыйноо катары кабыл алган турне, кыдырып лекция окуу бир заматта кызыктуу окуяга айланды. Тескери бекемдөөнүн оңуна айландыруу менен эле мен өзүмдү тынч сезип, жыйынчактуу болуп, жасаган ишимден абдан чоң рахат алып жаттым. Сиз да коюлган максатыңызга жетүүгө жардам берген бекемдөөлөрдү ойлоп таап, колдонсоңуз болот. Алар абдан жөнөкөй болгондуктан, кайсы жерде болбосун жолдо баратып, кандайдыр бир жумуш жасап жатып, транспортто, жол тыгынында туруп жана башка кайталаганга ыңгайлуу. Алардын баарына толук ишенүү шарт эмес. Сизден талап кылынган нерсе өз бекемдөөлөрүңүздү кайталоо. Мен сиздерге бекемдөөлөрдү эртең менен кайталоого кеңеш берет элем. Анткени таңкы сааттар бүт күнгө маанай берет эмеспи? Күнүнө болгону 3-4 мүнөттүк көнүгүү көп өтпөй эле жакшы жыйынтыктарды байкайсыз. Бардыгы күн санап жакшы жагына өзгөрүп атат. Эмиль Куэнин ысымы бүгүнкү күндө 20-кылымдын башындагыдай белгилүү эмес. Ошол эле мезгилде Эмиль бекемдөө ыкмасын биринчи болуп Түндүк Америка жана Европанын көптөгөн ооруканаларында ооруларды дарылоо үчүн колдонгон. Өз багында анын эмгектери сенсация жаратып, ал жөнүндөгү талкуулар өзүнүн көз өткөнүнөн көптөгөн жылдар өтсө да тынчыбай келет. Куэ өзү дарылаган оорулардын эртең менен ойгонгондо
кечинде уктаар алдында жөнөкөй бекемдөөлөрдү кайталап жатып тезирээк сакайып жатканын байкай баштаган. Ал үйрөткөн бекемдөө мындай болгон: күн санап мен өзүмдү жакшы сезип жатам. Ар күн эрте менен жана кечинде 2 мүнөттөн кайталашкан. Ушул гана. Жыйынтык ушунчалык таң каларлык болгондуктан ал өзүн өзү ишендирүү, самовнушение боюнча бир топ китептерди жазган. Мындан сырткары, эгерде сак саламаттыкка багыттаса, мээнин ооруну да айыктыра турган күчү бар экендигин бүт дүйнө жүзү боюнча адамдарга түшүндүрүп окута баштаган. Куэ түзгөн бекемдөө оорулуунун мээсин күндөн күнгө жакшы болуп бараткандыгына топтогон. Куэнин методу менен миңдеген адамдардын айыккандыгы документтер менен бекемделген. Биздин замандаштардан Джон Леннон өзүнүн өзгөчө музыкасы, гуманисттик көз караштары жана абдан ачыктыгы менен көпчүлүктүн эсинде калды. Леннон өзүнүн магияга, мээнин күчүнө болгон кызыгуусун жашырбастан ырларында чагылдырган. Анын мээнин оюну, ырынын сөздөрүнө маани берип көрүңүз. Бүгүнкү күндөн келечекти куруп, биз мээ оюндарын ойнойбуз. Леннон элестетүү жана бекемдүү ыкмаларын билип колдонгон. Ал мунун баарын менин мээм ишке ашырып жатат деп кайталай бергенди жакшы көрчү. Ал эми уулу Синанга арнап жазган "Абдан жакшы бала" деген ырында ал мынтип ырдайт. Уктаар алдында ушул кыска сыйынуунун сөздөрүн айтып жатат. Күн санап мен өзүмдү улам-улам жакшы сезип жатам. Куэ жана башка көптөгөн улуу адамдар сыяктуу бул түбөлүк чындыкты таанууда Леннон да өз жолун ачкан. Джо Леннондун ырлары биздин өзүбүзгө, өз күчүбүзгө жана мүмкүнчүлүктөрүбүзгө ишенүүгө чакырат. Сен өзүңдү ким деп эсептейсиң? Жылдызбы? Сен туура айттың деп ырдайт ал. 6 глава. Баамдоо түшүнүү. Ийгилик аркасынан жаңы ийгиликти чакырат. Көпчүлүк адамдар өзүнүн жетишкендиктерин, ийгилигин байкабай, кемчиликтерин, жолу болбогондугун көрө беришет. Бир нерсеге жеткенден кийин биз бир нече күн же бир нече апта кубанабыз. Андан кийин өзүбүзгө жаңы максаттарды, багыттарды коебуз. Жетишкен нерсеге канааттанган сезим бизден өтө тез өтүп кетет да, көп өтпөй эңсеген нерсеге жеткенибизди унутуп да калабыз. Көңүлдүн борбору жаңы максаттарга, каалоолорго топтолот да, жеңишке жеткен сезимдер жоголуп кетет. Адам ушинтип ийгиликтин эң кубаттуу энергиясын пайдасыз коротот. Али жете элек нерсеге көңүл буруп атып, биз байкабастан мээбизде өзүбүздүн бошоңдугубуз туурасында ойду бекемдей беребиз. Укмуштуу жыйынтыктарды жаратуу менен адам өзүнүн өткөндөгү ийгилигинин энергиясын кайра пайдаланса болот. Тилекке каршы адам бул нерсени өтө сейрек жасайт. Бир жолу лекциядан кийин мага бир аял келип мынтип сурады. Джон, сиз кандай ойлойсуз? Мен качандыр бир убакта өз максаттарыма жетемби? Мен ага максаттары жөнүндө айтып берүүнү сурандым. Анын биринчи максаты жакшы үй сатып алуу. Андан кийин Англияга барып, 14 жылдан бери көрүшө элек ата-энеси жана туугандары менен көрүшүп келүү. Үчүнчүдөн, жакшы көргөн адам менен бекем жеке мамиле түзүү. Ал өзүнүн 3 баласы менен жалгыз туруп, өтө эле жупуну жашагандыктан, ал мезгилде ага бул максаттары ишке ашпай тургандай көрүнгөн. Ошентсе да, менин сабактарыма катышып, мээнин күчүн иштетүүнүн жаңы ыкмаларын үйрөнүү менен жашоо шартын жакшыртууну үмүттөнгөн. Мен ал аялды үйрөнгөн нерселерди жасоо менен койгон максаттарына чынында эле жете ала тургандыгына ишендирдим. Ошол боюнча мен бул аял жөнүндө унутуп деле калганмын. Бул жолугушуудан 1 жылдан кийин ал мага телефон чалып, таасирленүү менен: "Джон, менин турмушумда эмне болгондугу эч качан оюңузга да келбейт. Мен азыр укмуштуудай көрүнүшү менен багы, суу тосмолору абдан сонун үйдө жашап жатам. Мен ал үчүн өтө кубанычта экендигимди айттым. Бирок ал дагы деле токтобой айтып жатты. Бул баары эмес. Англияга барып, 3 жума туруп, туугандарым менен көрүшүп келдим. Анан эң жакшы жаңылыгым, мен абдан бактылуумун. Мен ашык болдум. Бир адамды чындап сүйөмүн. Албетте мен бул аял менен дагы бир жолу көрүшкүм келди. Бул жолугушуу бир нече ай өткөндөн кийин гана болду. Ал мени аэропорттон тосуп алды. Бирок мен күткөндөй бактылуу, жашоого ыраазы болуп көрүнбөдү.
Анын маанайы пас туруп, Джон эмнеге менин күчүм ага жардам бербей жатат деп сураганын угуп, таң калып карап койдум. Эмнеге менин күчүм ага жардам бербей жатат деп кайталанды ал. Мен уккан кулагыма ишенбей турдум. Угуп туруңузчу, эгерде адашып атсам оңдоп коюңуз. Жакшы үй сатып алгысы келип, Англияга барууну каалап, түгөйүн табууну эңсеген аял сиз эмес белеңиз? Ошол аял сиз эмессизби? Ал мага оңтойсузданып карап, "О, мен аны унутуп да калыптырмын" деди. "Унутуп калыпмын? Мындайды кантип унутууга мүмкүн? Жооп жөнөкөй. Мындай ар дайым биз менен болуп турат. Ал мурдагы максаттарына жетип, эми жаңыларына жетүүсүнүн үстүнөн иштеп жаткан. Жаңы эңсөөлөрүн жакшылап тактай электе эле менин күчү мындан ары жардам бербей жатат деп жыйынтык чыгарып алган. Мурдагы жетишкендиктерин ал эми кадимки эле нерсе катары кабыл алып, унутуп да калган. Анын мээси толугу менен жаңы максаттарга бурулуп кеткен. Биз жаңы каалообузга көңүлдөрүбүздү топтогондо, мурдагы жетишкендиктерди бүтүндөй эстен чыгарып коебуз. Өзүңүздө жок нерселерге көңүл коюп эмне кереги бар? Баарыбыздын кайсы бир нерседен жолубуз болбойт. Өзүңүздү кичинекей болсо да, учурдагы жана өтүп кеткен жеңиштериңиз үчүн мактап, сыйлап турууну үйрөнүңүз. Өзүңүз менен сыймыктанган, өзүңүздү күчтүү, жолдуу сезгенге шарт түзгөн учурларды издеңиз. Кичинекейге болсо да сүйүнүп, аны азыркы учурда ийгиликти сезүү үчүн пайдаланыңыз. Бул нерсе сизге кийин да жеңишке жетүүгө жардам берет. Жаңы максаттарга жетүүнү көздөгөндө ийгиликти таануу, көрүү өзгөчө натыйжалуу болот. Айталы, сиз белгилүү студиялардын биринин жактыруусуна ээ болуп, чоң чөйрөгө таанылгысы келген жаш режиссерсуз дейли. Өзүңүздүн режиссердук жөндөмдүүлүгүңүзгө ишенгенге шарт түзгөн учурларды издеңиз. Балким бул сиз мурда тартып, азыр сыймыктанган кыска метраждуу фильм болушу мүмкүн. Ошондой эле фильмдериңиз кызыктуу, көптөн үмүттөндүргөн эмгек катары бааланган сынчылардын пикирин да эстесеңиз болот. Ушундай учурларга токтолуңуз да детальдарды жакшы бере ала турганыңызды эстеңиз. Режиссер болуу үчүн канча күч кетиргендигиңизди эстеңиз. Ар кандай адамдардын сиздин фильмиңизге айткан мактоолорун жана жактырууларын эстеңиз. Азыркы учурдагы сезүүңүздү, өзсүүңүздү жана үйрөнгөн жөндөмдүүлүктөрүңүздү тааныңыз. Издеңиз. Бул сөзгө басым жасап айтып жатам. Ийгиликтүү деп билүүгө мүмкүн болгон учурларды издеңиз. Көзгө даана көрүнгөндү гана эмес, жалпысынан эле тааныңыз. Бул пайдасыз, керексиз деп ойлонбоңуз. Сиздин оң сапаттарыңыз терс сапаттарыңыздан реалдуулугу жагынан кем калышпайт. Андыктан алар менен сыймыктаныңыз, ийгиликти сезиңиз. Мээңизге ийгиликке жеткен сезимден рахат алганга мүмкүнчүлүк бериңиз. Бул ыкманы конкреттүү бир максатка жетүү үчүн гана эмес, жалпысынан эле ийгиликке жетүү үчүн колдонсо болот. Азыр эле 10 мүнөт убакыт бөлүп, бир барак кагазга өткөн жана учурдагы жашооңуздун баардык тармагына байланыштуу оң сапаттарыңызды жазып чыгыңыз. Мисалы, мен ишимде ийгиликтүүмүн, мен табит менен жарашыктуу кийинем, мен чыгармачыл адаммын, мен жакшы сүйлөшөм, мен берешеммин, мен сүрөттү жакшы тартам, мен оптимистмин, менин менен сүйлөшүү жагымдуу. Ушуну менен эле токтоп калбаңыз. Сиздин оң сапаттарыңыз чексиз көп. Адамдар мени жакшы көрүшөт. Мен көп иштейм, мен жашоодон рахат алам, мен сүйгөн жармын. Мен камкор атамын, мен үй бүлөмө жана досторума жардам берем. Азыр эле мен өзүмдүн оң сапаттарымдын тизмесин түздүм. Мүмкүн болушунча толук, узун тизме түзүңүз. Эсеби 20дан кем болбосун. Сыймыктануу үчүн канча себеп бар экендигин айкын көрүү үчүн кагазга ишенип, баарын жазыңыз. Уялчаактыкты, жөнөкөйлүктү таштаңыз. Бул көнүгүүнүн максаты ушул. Сиз өзүңүз менен сыймыктанууга укуктуу экениңизди түшүнүүгө аргасыз кылуу. Бул оң сезимдер ийгилик сезимин чакырып, кийинки жетишкендиктериңизге негиз болуп берет. Бул ыкманы кандай максатта болсо да жетүү үчүн колдонсоңуз болот. 10 пункттан турган ушул ишке байланыштуу эмгектериңизди эстеп жазыңыз. Мисалы, сиз соода чөйрөсүндө ийгиликке жетишкиңиз келип жатат. Бул ишке байланыштуу болгон сизди айырмалап турган 10 сапатыңызды жазыңыз. Ал тизме мындай болушу мүмкүн. Мен ак ниетмин, мен адамдар менен тил табыша алам, адамдар мени жакшы көрүшөт,
Мен адамдар менен иштеше алам. Мен тубаса соодагермин. Мен адамдарды ынандыра алам. Мен жасаган ишимди эң сонун бүтүрө алам. Мен таланттуумун. Мен жарашыктуу кийинем жана жакшынакаймын. Мен уюшумдуумун. Мен көп иштейм. Мен койгон максаттарыма жетем. Ийгилик аркасынан жаңы ийгиликти чакырат. А сиз көп тармакта ийгиликке жетишкенсиз. Өткөн жеңиштериңизден канчалык көп энергия алсаңыз, сырттан ошончо көп ийгиликти чакырасыз. Ошондуктан ушул сыяктуу тизмелерди түзүңүз. Мээңизди азыктандырыңыз. Демдүү иштеңиз. Шайдоот жашаңыз. Эч качан өз артыкчылыктарыңызды кичирейтпеңиз. Эч качан өзүңүзгө ишенүүнү токтотпоңуз. Эч качан алма быш, оозума түш деп күтпөңүз. Джон Леннон айткандай, бүгүнкү күндөн келечекти жарата баштаңыз. Өз артыкчылыктарыңызды моюнга алыңыз. Моюнга алыңыз. Дагы бир жолу моюнга алыңыз. Аң сезим чындыкты жаратат. Ал эми сиз аң сезимди жаратасыз.